Конституциянын жаңы долбоору боюнча талкуу кызыды. Аны талкуулоо үчүн түзүлгөн Конституциялык кеңешменин да курамы кеңейүүдө. Себеби сунуш айткысы келгендердин саны арбып барат. Бул аптада Кыргыз Республикасынын аталышын өзгөртүү боюнча сунуш түштү эле коомчулукта буга терс пикирлер көп түшкөндүктөн ал өткөн жок. Ошондой эле англис тилине расмий деген макам берип, орус тилинен бул макамды алып салуу боюнча сунушта колдоо таппады. Ал эми конституциялык реформага караманча каршы болуп жаткандардын бардык дооматтарына Садыр Жапаров 7 каналга берген эксклюзивдүү интервьюсунда ачык жооп берип, чекит койгондой болгон. Ошондой эле алардын каршы болуп жатканынын түпкү себеби мыйзамдуулукту коргоо эмес эле кылмыш жоопкерчилигинен качып, азыркы чириген системаны сактап калуу аракети экенин да ачык айтты. Садыр Жапаровдун минтип фактыларды ачыкка чыгарганы коомчулукта чоң талкууга жем таштап койду. Крокодил деген ылакапатка эми сен эч ким эмессиң деген ылакап кошулду. Саясатчылар элге күлкү болууга өздөрү илинчек таштап коюп жатышкандай. Күлкү болуп гана тим болбостон, буга чейинки былык иштери боюнча фактылар ачыкка чыкканына чыдай албай, айрымдары контр чабуулга өтүштү. Бирок Садыр Жапаровго каршы олуттуу факт табуу оңой эмес болгондуктан билимсиз деген сөздү айтып чыгышты. Каршылаштарынын мындай сөздөрү дене тарбия институтун бүтүрүп, спортто чоң ийгиликтерге жетишкен инсандардын да ачуусун келтирерин алар кайдан билсин. Садыр Жапаров айткан фактылар күн сайын массалык маалымат каражаттарына берген интервьюларда коомдук саясий ишмерлер аркылуу тастыкталып жатат. Ал эми оппоненттерде эч кандай жүйө калбай баратат. Өлкөнүн баш мыйзамынын жаңы долбоору коомчулукта кызуу талкууланууда. Бул боюнча түзүлгөн конституциялык кеңешменин курамына кирүүнү каалагандар көбөйүп жатат. Жогорку кеңештин спикери Талант Мамытовдун жарлыгы менен кеңешмеге дагы 10 мүчө кошулган. Алардан күн сайын сунуштар келип түшүүдө. Баш мыйзамдагы редакциялык катталарды оңдоп, маани маңызына көңүл буруу үчүн лингвистикалык топ түзүлдү. Ошондой эле кеңешменин бир мүчөсү англис тилине расмий деген макам берүү керектигин айтса, дагы бири орус тилинен расмий деген статусун алып салууну сунуштаган. Бирок бул боюнча Садыр Жапаров өзүнүн так позициясын билдирди. 26 ноябрда Конституциялык кеңешменин бир мүчөсү баш мыйзамдан орус тилдин официалдуу статусун алып салууну сунуштады. Бул сунуш туура эмес. Орус тили ООНдун трибунасында колдонулган 6 тилдин бири болот. Мындан тышкары, биз кылымдардан бери колдонуп келген, улуттардын байланышын бириктирген тил болуп саналат. Евразия өлкөлөрү менен болгон байланышта жана карым-катнаштарды орус тилсиз жүргүзүү мүмкүн эмес. Ошондуктан орус тили расмий тил катары сөзсүз калышы керек. Дал ушул Конституциянын жаңы долбоору коомдук талкууга чыгарылган күнүнө тартып, Садыр Жапаровдун оппоненттери каршы пикирлерин жаадырышты. Андагы кемчиликтерди айтып, сунуштарын бергендин ордуна бул регламентке туура келбейт деп чыгышты. Түгүл аны жактагандарды сен эч ким эмессиң деп кемсинткенге чейин барып, бул сөздү ылакапка айландырышты. Силер эч ким эмессиңер. Орусча айтканда вы никто. Вы никто. Оппоненттердин пикиринде Садыр Жапаров баш мыйзамды өзүнө ылайыкта өзгөртүп, бийликтин баарын өз колуна топтоп алууну көздөп жаткан эмиш. Мындай эмиштерге чекит коюуну көздөгөн Садыр Жапаров 7 каналга кеңири интервью берип, ал болгону 2 гана сунушту киргизгенин, баш мыйзамдын жаңы долбоорунун автору башкалар экенин так түшүндүрүп берди. Менин сунушум мына өкмөттүн президент өкмөтүн бириктирип бир эле аппарат болсун деп атабыз. Анан курултай кирсин деп атабыз. Бүгүн эгерде мен ошондой ханский конституция менен жашай турган болсом, мына могу конституция, бүгүнкү конституция мына. Именно ушу ханский конституция ушул. Бүт бийлик президенттин колунда. Спикерди дагы, премьерди дагы президент коет. Утуп келген партиялар президенттин көзүн карап отурат. Ким спикер болот, ким премьер болот деп карап отурат. Анан президент айтып, баланчаны спикер кыл, түкүнчөнү премьерге көрсөткүлө, үчөөнү коалиция түзгүлө, тигил экөөнү оппозицияга таштагыла деген конституция мына могул 10 жылдан бери конституция. Ошол эле интервьюда Садыр Жапаров бир уч саясатчылардын каршы болуп жатканынын себептеринин бири кылмыш жоопкерчилигинен качуу аракети болушу ыктымалдыгын айтты. Өмүрбек Текебаев Альфа Телеком ишканасынын акцияларына ээлик кылуу үчүн Леонид Маевскийден $1 миллион пара алганы факт экенин түз эфирде ачык айтты. Бул $1 миллион алган Маевскийден. Алганы анык. Муну бардык саясий элита билет. Депутаттар бардыгы билет. Керек болсо мына Кулов дагы билет. Кулов калп десе мына Өмүрбек Суаналиев тастыктап берет. Мен да тастыктап беремин. Мегакомду 2 топ сата турган болгон. Бирөө Текебаевдин группасы болчу, бирөө башка группа болчу. Текебаевдин группасы Маевскийге сатам деп сүйлөшүп, алдын ала $1 миллион алып, ошол 2010 жылдагы шайлоого жумшаган. Андан кийин анан шайлоодон өтүп келгенден кийин бул сатмактагы Мегакомду калган акчасын чөнтөк кызыкчылыгын алмак. $15 миллион чөнтөк кызыкчылыгын алмак. Ошол мезгилде Мегакомду чырылдап жүрүп мен сактап калгам. Жогорку кеңештин архивин көтөрсөңүздөр турат ошол видеолор.
азыр деле интернеттен деле тапсаңыздар болот. Анын бул сөзүн Өмүрбек Субаналиев Азаттык уйналгысына түз эфирде интервью берип жатып тастыктады. Анан Модин келген Куловко келип туруп, ушу Маевскийге чогуу биз Текебаевга $1 миллион суммасына акча бергенбиз, ошону аперчи, көмөктөшчү деп суранган Куловдон. Анан Куловдон чыккандан кийин мага келген. Анан мен баарын сурап алгам да, эменчи баарын кандай болгон деп баардын. Бирок анда Текебаев Атамбаев менен эме болчу да, шерик болчу, чогуу бийликте болчу. Анан ошол сөз болгондон кийин мен штабтагы балдарга да айттым, карасаңар, жана ушунча акча менен алып атат бийликтегилер тигине чиле сөз болгон. Это 12-жыл болгон. Анан ошондо кийин эме деле интервью берип жүрдү, кимеле Равшан Жээнбеков деле калганы. Анан саясатчылардын көбү билет деген, чиле саясатчылардын көбү билет. Мен деген сиздин 14-майда мен деген сиздин бир тууган эниңизди ошол Кадыржан Батыровду жанынан чыкпай чогуу жүргөн мен өзүм көргөм. Мен бул нерсени бул убакка чейин эч кимге айткан эмесмин. Айтып да келбейм. Сиз жалганчысыз, мына мен да карап айтып турамын. Бул журналист кыз Өмүрбек Текебаевке түз суроо берип, чыныгы жүзүн көрсөтүп бергендердин бири. Анын конституцияны өзгөртүүгө каршы болуп жатканынын дагы бир себебин дал ушул июнь коогалагынын келип чыгышына себепкер болгону дешет билгендер. Жогорку кеңештин 4-5 чакырылыштарынын депутаты Жылдыз Жолдошованын айтымында убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү бийликти сактап калуу үчүн сепаратист Кадыржан Батыров менен байланыш түзгөнү ошол кезде түзүлгөн комиссиянын иликтөөсүнүн жыйынтыгы баяндалган отчетто камтылган. Бирок убактылуу өкмөт деп аталган бул бийлик элдин жана мамлекеттин кызыкчылыгын көздөдү деп айтуу кыйын. Революцияны жасаган эл 87 адамдын өлүмүнө кейип, жашоого сездентип карап калганда убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү бийликти эл менен эмес, кылмыш дүйнөсүндөгү чорный деп аталган армия менен кармап турууга далалат жасады. Буга жергиликтүү бийликке кылмыш дүйнөсүнүн өкүлдөрүнүн жайнап кирип алышы мисал болот. Мегаком маселеси боюнча Калиева Гүлбара жогорку соттун төрайымынын жардамы менен кутулуп кетиши мүмкүн. Бирок Өмүрбек Текебаев Ош окуясы боюнча, ошондой эле убактылуу өкмөттүн айрым мүчөлөрү Ош окуясы боюнча сөзсүз түрдө жоопкерчиликти тартышат мыйзам ченеминде. Найти на меня уголовное дело — это почти найти крокодил реке Нарын. Реформага караманча каршы болуп жаткандардын дагы бири Каныбек Иманалиев. Мага карата кылмыш ишин табуу Нарын дарыясынан крокодил табууга тете деп бакылдаган депутаттын конституцияга каршы болуп жатышынын себебин да Садыр Жапаров жакшы билет көрүнөт. Айтып жүрчү эле го, маган дигил уголовный иш таппайсыңар, ал уголовный иш табыш деген ал крокодил табыш Нарын рекасынан же болбосо Аламидинден дегендей. Бар экен уголовный иши. Эмне үчүн муну карабайсыңар десе, депутаттыгынан эле коркот экен да. Мына бул мурун деле мына Акаевтан бери карай келе атпайбы, Бакиевке чейин эле. Кыйкырып оппозиция болуп эле, мына мындайсың, тигиндейсиң деп эле коркутуп эле, анан кийин ошо өзүнүн кылмыш иштерин билбей, өзүнүн коррупциялык иштерин билет, өзү билип турат. А бирок баягы асылса эле, анан кийин алып барып камап койсо, элге баягы жакшы болуп көрүнүп калат экен да. Мына оппозиция болуп мунусун баланчасын айтып атса, анан апарып камап койду деген сыяктуу баягы өзлөрүнө мындай кандай десем мындай калкан сыяктуу көрүп алган да. Калкан сыяктуу көрүп алган. Болбосо ушул эле Каныбек Иманалиевдин кылмыш иштери бар. Ошол типография боюнча, жана башка боюнча коррупциялык иштери дагы бар. Анан бул ошон үчүн баягы кыйкырып чыгып атат да, бул келип баягы улуттук коопсуздук кызматыбы же болбосо бул шайлоодон шайланып келип алып анан ошол иштеримди чукуйтко деген бир неме пайда болуп калса керек да анын көкүрөгүндө. Ошон үчүн анан кийин ушундай чыгып атат да. Мындайлар көп. Бул фактылар коомчулукка айтылган соң Каныбек Иманалиев аргументсиз жаакташууга өттү. Жапаровдон тапкан жалгыз кемчилиги дене тарбия институтун сырттан окуп бүтүргөндүк экен. Айласы кетип, көлдүк аксакалдарга кайрылыптыр. Биринчиден Каныбек Иманалиев абдан трибалистик көз караш менен айтыптыр. Бул мындай нерсеге Кыргыз Республикасынын президенттин кызматына барам деген талапкердин айтуусу өзү мындай айтканда, жумшак айтканда маданиятсыздыгы. Катуураак айтсаң, бул трибалист эч качан президент боло албайт. Эми жер-жерге бөлүнүүнү аз келгенсип эми биз, сен кыргыз эмессиң, калмаксың, же оруссуң, же өзбексиң деп бөлүнүүгө барыш керекпи? Урматтуу Каныбек Капашович, акелердин урпактары колуна чууга алып, Садыр чичим бас берди аны, май көтөнгө чаап,
көлгө жетелеп алып барып таштагандай Садыр жалгыз көлдүн баласы эмес. Жекиченекей чичим эмес. Алыскы баткен ош жалалабат чаткал асмандаган теңир тоо Сара өзөн чүй касиеттүү ысык көлдүн эли чогулуп ушул туңгуюктан бир чыгарса ушу Садыр чыгарат деп ошого ишенич артып колдоп турганын көрүп билбей сезбей атасыңарбы? Учурда бир уч топтон башкалары өзгөрүүнү каалап, конституциялык реформаны колдоп жатышат. Эл мүдөөсү бардык мыйзамдардан жогору турат дешет юристтер. Ал эми жаңы долбоорго сунуш айтам дегендерге эшик ачык. Мээрим Ташыбекова, Улукбек Абдиев, 7 канал, Бишкек.